Адам өмүрү бүткөнчө эми бул адамды эч качан көрбөйм деген адамдарга кайра жолуктура берет экен. Балким жашоодо чечилбей калган маселелер болоттур. Балким тагдыр ошол сабакты толук бүтүрмөйүнчө адамды кайра айлантып алып келе берет окшойт. Бул жолу умурадан келген катка жооп берген жокмун. Телефонду акырын жаап койдум. Жооп да бергим келбеди. Өзгөрүп калдымбы же жооп берүүгө убакыт келе элек беле өзүм да түшүнбөдүм. Ошол күндөрү кызымдын абалы бир аз жакшырып баштаган. Бирок өпкөсүнө дагы бир операция жасалышы мүмкүн деген сөздөрдү айтышты. Ошондуктан баягыдай эле баарын Кудайга тапшырып, кайрадан кийим тигүү менен алек болуп жүрдүм. Кийим бизнеси бирде жакшы жүрөт, бирде токтоп калат экен. Кээде кардарлар көбөйүп, иш алдыга жылып кетсе, кээде таптакыр эле ордунда туруп калат. Ошол эле учурда баайрлык жумушту да өздөштүрүп, акырындап болсо да кайра бутума туруп келе жаттым. Бирок көп жылдык стресс өзүнүн изин калтырбай койбойт экен. Муундарым катып, ден соолугум да мурдагыдай болбой калды. Мезгил менен баягы эжеге барып окутуп турдум. Өзүм болсо интернеттен маалыматтарды издеп, тынымсыз өзүмдүн үстүмдөн иштеп жаттым. Ошол убакта бир кызык нерсени байкай баштадым. Кээде бир ишим оңолуп келе жаткандай болсо, башка жагынан күтүлбөгөн тоскоолдук чыгып калып жатты. Бир көйгөй бүссө, экинчиси башталат. Кээде өзүм бул жөн эле жашоонун сыноосубу же көзгө көрүнбөгөн дагы бир күчтөрдүн таймашы болуп жатабы деп суроо берчүмүн. Анткени айрым окуяларды акыл менен эле түшүндүрүп берчү кыйын болчу. Мен ошол учурда жашоомдо ак менен каранын күрөшү жүрүп жаткандай сезчүмүн. Бирок бир нерсени так билчүмүн. Мен коркуу тарапта эмес элем. Жыгылып жатсам да кайра турганга аракет кылып жаттым. Ошондуктан жүрөгүмдө дайыма Кудай мен тарапта деген ишенимди бекем кармадым. Ошол ишеним мени көп жолу сактап жатты. Кудайга таянып, базардан товарларды алып Россияга жөнөтүп иштеп жаттым. Бул жерде менин көп жылдык базардагы тажрыйбам жардам берип жатты. Кардарлар да мага ишенип, товарларын заказ берип жатты. Бирок кийин ойлосом, ошол жерде өтө эле чоң тобокелчиликке барыптырмын. Мага товар салдырган кыздын өзүндө эгерде жетиштүү каражат болсо, ал көлөмдүү товарды мен аркылуу алдырмак эмес. Эгер өзүнүн акчасы жетиштүү болгондо, мындай көлөмдө товарларды өзү эле алмак. Мен болсо иш жүрүп кетсин деп, өзүмдүн акчамды да кошуп, чоң көлөмдөгү товарларды жөнөтүп жаттым. Ошол учурда бул мага туура чечимдей көрүнгөн. Бирок жашоодо кээде эң чоң сабактар дал ишенген жерден келет экен. Тилекке каршы товарлар бажыда кармалып калды. Ошондо эң биринчи кезекте элдин акчасын ойлодум. Кимдин алдында милдетим болсо, акырындап болсо да төлөп берүүгө аракет кылдым. Карыз болуп калбасын дедим. Бирок ошол түшүктүн ичинде өзүмдүн акчамды чыгара албай калдым.
тигүү менен тапкан акчамда, байырлык менен тапкан акчамда чоң көлөмдө ошол кыздын колунда калып кетти. Ошол кабарды укканда ичим муздап, бир таң калыштуу нерсе мурдагыдай үмүтүм үзүлгөн жок. Балким ошол оор күндөрү мени өзгөртүп койгон чыгар. Анткени мурда ар бир жоготууну дүйнөнүн аягы катары кабыл алчумун. Эми болсо ар бир сыноонун артында дагы эшик ачылары билип калгам. Ошондо дагы бир жолу ишеним жакшы нерсе экен дедим. Бирок ишеним менен тобокелчиликтин ортосунда өтө ичке чек болот экен. Мен ошол чекти кеч байкап калыптырмын. Ошол оор күндөрү базардагы Айгүл аттуу кыздын товарында алчумун. Ал менин абалымды түшүндүбү, же жөн гана адамгерчилиги күчтүү беле, айтор көп деле кыйнаган жок. Акыркы карызымды алып барып берген күнү өзүмдү кармай албай калдым. Айгүл, сага Алла ыраазы болсун. Сен мага абдан чоң жардам бердиң. Балким мен сага ушундай жакшылык кайтара албайттырмын. Бирок бир күнү бирөөгө жардам берип калсам, аны сенин урматыңын атына жасайм, дедим. Ошондо көзүмө жаш келип кетти. Айгүл мени кучактап, айтпасаңыз да сыртыңыздан түшүнүп жүргөм. Пенденин ыраазычылыгы Алланын ыраазычылыгына жол ачат, деди. Ошол сөздөр жүрөгүмдө калды. Ошондо дагы бир жолу түшүндүм. Жакшы адамдар абдан көп. Кээде оор күндөр көзүбүздү караңгылатып, ошол адамдарды көрбөй калат окшойбуз. Бирок адамдын ниети түз болуп, кылган ишин Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылса, жолунан жакшы адамдар чыгат экен. Жабылган эшиктер кайра ачылат экен. Ошондуктан мен бүгүн дагы бир нерсеге ишенем. Жамандык канчалык күчтүү көрүнбөсүн, акырында аны амандык жеңет. Мен буга сөзсүз ишенем.